Азыр Австралияда жазылган китепти которуп бүтүп калдык. Айзирек Абдуллаева бир адамдан бир китеп долбоорун өз айылында уюштуруп китепкана ачты. Китеп жыюуда ар бир үйдү каккылап, телефон чалып, интернет аркылуу кайрылуу жасап, коомчулукту салым кошууга чакырган. Өлкө келечеги билимдүү жаштардын колунда деген каарманыбыз көп кыйынчылыктарга туш болгонун айтат. Негизи көп эле кыйынчылыктар болду. Чалсаң ойлонуп көрөйүн дейт. Көпчүлүгүнөн уккан сөзүм болсо, мен дос балдарыма айтып коем дейт. Мен таң калтырган нерсеси, ушундай жакшы нерсени түшүндүрүп берсең дагы эме деп айткандар болду. Макул, мен азыр Instagram баракчама бөлүшүп коем. Мен группаларга бармын, жиберип коем деп айткандар болду. Бирок ошончо кыйналып атсак дагы бүгүнкү күндө ачылып атканда жок, бул жерде бардык нерсе кетти. Китептерди алууда айыл эли сыртта карап турган эмес, жапатырмак каражат чогултуп, долбоорду колдоого алышкан. Айылдагы атайын фонддон да 50 000 сом бөлүнгөн. Кутел кому ошол былтыры карантин убагында акча чогултуп, элибизге дары-дармек болсун, элибизге кичине кереги тийсин деп дары-дармек алып барган. Андан кийин фондубузда азыраак акча бар эле. Ушул акчадан бөлүп элибизден, жерибизден ушундай билимдүү балдар чыксын, биздин салымыбыз ушул болсун деп 50 000 сом фонддон бөлүп, ушул бир адамдан бир китеп немесине 50 000 сом акча бердик. Бир адамдан бир китеп долбоору өлкөнүн четки айылдарында да кызуу жүрүп жатат. Саамалык Өзгөн районунда да уланып, бир күндө 2 китепкана адабий китептер менен толукталды. Чындап эле кереметтер ар бир адамдын өзүнүн ичинде. Ар бир адам өз издениши керек, ойлонушу керек. Эгер чындап эле биз өнүгүүнү каалай турган болсок, биринчи билим берүүдөн башташыбыз керек. Аң сезим өнүгө турган болсо, жан дүйнө өнүгө турган болсо, чындап Кыргызстан дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкө болобуз. Анан ошол максатта чуркап жүрөбүз. Анан бүгүн азыр Куттурган деген айылга келдик. Аябай керемет айыл экен, аябай сонун айыл экен. Ушундай тоонун арасында, ушундай жаратылыш койнунда, ушул жерде билим алып, ушул жерде ат ойнотуп өскөн балдар, кыйын кыздар бар экен. Ушулар эгерде билимди дагы да күчөтө турган болсо, эң мыкты кыздар, балдар чыгат деп ишенебиз. Бул саамалыкка ар бир адам мүмкүнчүлүгүнө жараша колдон келишинче салым кошсо болот. Азыркы учурда долбоор иштеп жатканына 3 жылдан ашты. Бул аралыкта аймактарда 200дөн ашуун китепкана ачылып, окурмандарды кабыл алып келет. Нургелди Каныбек уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.